Биринчи сиздерден баштагам ушунду. Азыр болсо мен ойлойм ушул боюнча сиздер ар бириңиздер уже документ үйдүн мындай толугу, мыйзамдуу жагы менен жана категориялар жагынан да толук мындай мыйзамдуу сиздер кызыл китеп алып атасыздар. Бул боюнча мына мэрия тарабынан бүгүн тапшыруу аземи болот. Жоо боюнча иштелип чыккан биринчи мына 28 арызды уже полный бүтүрдүк. Андан кийин Горная Полянадан бир 100дөн ашык арызды биз бүтүрдүк. Түшкөн арыздарды териштирип ошол боюнча. Андан кийин Озгур жакта 46 арызды бүтүрдүк. Андан кийин дагы 144 арыз немеден мен Вишенкадан дагы бир 144-тün арасынан ошол биз азыр териштирүү иштерин жүргүзүп атабыз, бирок жапалак өтө элекпиз. Азыр ошолор боюнча иштер алып барылып атат. Арыздарды биз өзүнүн жообусу менен кете берет. Арыз тапшырат, арыз тапшыргандан кийин биз 5 күн ичинде карайбыз. Анан ар бир службаларга жөнөтөбүз. Алар 3 күн ичинде заключениясын берет, корутундуларын. Анан бергенден биз 30 күн аларды графикке илебиз. Эгер 30 күн ичинде ошол арыз боюнча бизде талаш тартыш болбосо 30 күндөн кийин биз дагы бир жолу корутундуларды алып туруп комиссиянын чечими менен кызыл китеп чыгарып беребиз да. Эгерде талаш тартыш болсо ал арыздар сотко өткөрүлөт. Ошондой талаш тартыштар бизде аябай көп болуп атат. А мына биз уже кызыл китеп бергендер, булар уже талаш тартышы жок, мыйзам чегинде алып аткан арыздар.